Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Ассаламу алейкум, урматтуу Чүкүнбек YouTube каналы катталуучулары. Мекендештерибиз биздин YouTube каналыбызга өтө көп кайрылат. Бүгүнкү темада өтө актуалдуу болуп жаткан Золотой коронадан акча алдык эле, биз Кыргызстанга кетсек эмне болот, границадан чыгарабы деген мекендештердин суроо талабы аябай көп болгондуктан мен юристтерден тактап, ошол боюнча бүгүн сиздерге айтып бермекчимин. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Мен ойлойм, Россия Федерациясында биздин мекендештерибиз өтө көбү ушундай Золотой коронадан акча алгандар көп. Ошолордун дагы группа контакттарына максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул өтө бир маанилүү, пайдалуу деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз чалып, мен жакында Кыргызстанга кетейин деп аттып эле, мен Золотой коронадан акча алганмын, мени Россиядан чыгарабы деген мекендештер аябай көп. Мен бүгүн ошол боюнча сиздерге юристтерден тактап маалымат берем. Юристтердин айтымы боюнча, эгерде сиз бир эле Золотой коронадан эмес, башка банктардан дагы же жекече адамдардан дагы бир акча алып, же болбосо бул банктарга тиешелүү эмес, эгерде алиментти дагы төлөбөй, өз убагында төлөбөй сотко ашып кеткен болсо, бул Россиядан чыга албайт экен, эгерде Россияда болгон болсо. Золотой коронадан эгерде сиз акча алып, же болбосо башка банктардан акча алып, убагында төлөнбөй, ошол иш же ошол акчалар сотко өтүп кеткен болсо, сиз Россия Федерациясынан чыга албайсыз. Себеп дегенде сизди программадан кармап, ошол акчаны төлөтмөйсө чыгарбайт. Ал эми сотко өтпөгөн мекендештер, убагында төлөп жүргөн мекендештер болгон болсо, алар Кыргызстанга же болбосо башка мамлекеттерге кенен барып келе берет. Бардык эле банктардан акча алып, эгерде убагында төлөбөй, ошол сотко өтүп кеткен болсо, бир эле Золотой коронага тийиш эмес, бардык эле банкка тийиштүү. Ошондой сотко өтүп кеткен иштер болсо, сиздер границадан чыга албайт экенсиздер. Ал эми убагында вовремя төлөп жүргөн болсоңуздар, кадимкидей кирип чыкканга болот экен мекендештер. Ал эми Россия жарандары дагы чыга албай калышы мүмкүн экен, бир эле Кыргызстан жарандарына эмес, Россия жарандары деле акча алып, эгерде ошо акча убагында төлөбөй сотко өтүп кетсе, Россия жарандары дагы башка өлкөгө чыкканга тыюу салынат экен. Ошондой эле Россия жарандары дагы алименттерди төлөбөй кечиктирип сотко өтүп кеткен болсо, алар дагы алименттерин төлөп, штрафтарын төлөп, андан кийин чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошондой эле Кыргызстандан дагы бияка келүүчүлөргө дагы кулактандыруу, эгерде Кыргызстандын ичинде дагы силер банктардан акча алып, өз убагында төлөбөй, көп айларга созулуп кетип, сотко өтүп кеткен болсо, сиздер дагы башка өлкөлөргө чыга албай каласыз. Себеп дегенде сиз сотко өтүп кеткенден кийин издөөгө жарыяланып, программдардан сиздерди кармап, ошол карызды төлөтпөйсөн башка өлкөгө учурбайт. Бул бардык эле мамлекеттерде ошондой сотко өтүп кетип, издөөгө болгон мекендештерди ушундай мыйзам боюнча ушундай чет өлкөгө чыгарбай, карыздарын төлөтүп, андан кийин чыгарат. Ошол үчүн Золотой коронадан көпчүлүк мекендештер мына реестрге дагы тиешеси бар. Бир эле Золотой корона эмес, дагы кайталап өтөйүн. Бардык эле банктардан акча алып, сотко өтүп кеткен болсо, бул реестрге дагы тиешеси бар. Көпчүлүк мекендештер айтып атпайбы? Биз бардык документтерди тапшырдык, бирок дагы деле реестрден чыкпай атабыз деген мекендештерибиз дагы жок эмес. Ошолор эгерде мурун штрафтарды алып, же болбосо ушундай карыздарды алып сотко өтүп кеткен болсо дагы реестрден чыга албайсыздар. Ошондуктан мен ар дайым эле айтып келатам. Комментарийге мен Telegram ссылкасын коюп коем, ошондой эле штрафтарды текшерүүчү, ошондой эле реестрден текшерүүчү ссылкаларды да комментарийге мен коюп коем. Ошол жактан өзүңүздөрдү биринчи тактаңыздар. Штрафтарыңыздар сотко өткөн эмеспи, реестрде барсыздарбы, жоксуздарбы. Андан кийин ошол документиңиздерди тапшырсаңыздар болот МВДга.
Кийинки берүүдө биз мына печат боюнча миграциянын артына печат бастырыш керек. Бул качан чыккан, кайсы жылы, кандай токтом менен деген мекендештерибиз көп. МВДлар сурап атат дейт. Юристтер менен ал боюнча дагы маек кылабыз. Ошондой эле эмгек келишим азыр бербей атат. Реестрге түшкөндөргө ал боюнча дагы кандай алуунун жолдору бар. Мурунку берүүлөрдө консулдук бөлүм элчилик айтып кеткен. Ошол видеону да биз кыскача коюп, кийинки эфирде ошол печат боюнча, эмгек келишим боюнча ошондой эле бизге кандай мыйзамдар каралган, юристтер азыр ошол мыйзамдардын негизинде реестрден 14 күнгө 2 жума иш күндө чыгарып жатат мыйзамдуу жол менен. Бул ошол бир жумуштан бир жумушка өткөндө 14 күн убакыт берилет экен. Адвокаттар, юристтер мекендештерге ошол нерсени колдонуп 14 күн убакыт берип документ тактаганга бүгүнкү күндө жардам берип атат. Ал боюнча дагы ошол печат боюнча, ошол реестр боюнча, эмгек келишим боюнча дагы юристтер менен кийинки берүүдө сөз кылабыз. Лайктан басып коңгуроочону басыңыздар. Андан сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Москва шаарында, Москва областы боюнча сим-карта алам десеңиздер, официалдуу түрдө өзүңүздөргө госуслугуңуздар болсо катталган Теле2 сим-картасы айына болгону 400 рубль, 90 гигабайт безлимит. Ал эми экинчи айдан 350 рубльден төлөйсүздөр. Ал дагы 90 гигабайт безлимит болот. Жеткирүү кызматтары дагы бар. Өзүңүздөргө официалдуу түрдө каттайт госуслугуңуздар болсо. Номерлерин коюп койдум. Ошол жака биздин канал менен байланышсаңыздар, жеткирип берип, сиздерге каттап, өздөрү баарын түшүндүрүп берет. Андан сырткары Россия жарандыгы бар мекендештерге өтөбүз бир сонун жаңылык. Россия жарандыгынын группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Баштапкы төлөмү жок, 6%дан үй алам десеңиздер, Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттигине кайрылыңыздар. Сиздерге башкы төлөмү жок, 6%дан каалаган жерден үй алып берген жардам берет. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз, каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк болуу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз келди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7 936 264 1995 +7 901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.